Салам 11 класстын бүтүрүүчүлөрү, силер менен кайрадан Элгин сыймыгы. Биз бул сабакта катыш жана пропорцияга арнамакчыбыз, тагыраак айтканда анын практика бөлүмүнө. Анда эмесе биз сабагыбызды баштайлы. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you. Мына ушул эсепти чыгаруудан мурда мен силерге бир нерсени айта кетишим керек. Мен жаңы эле айтып кеткендей, бул практика бөлүмү, ошондуктан силер менден биринчи чыгарып туруп, анан кийин меникинен жолун салыштыргыла. Анткени силер өсүшүңөр керек. Ал эми практикасыз өсүү бул болбогон нерсе. Ошондуктан силер өзүңөр чыгарып, анан меникинен жолун салыштыргыла. Анда бул эсептин жообу силерде бар деп ишенейин. Азыр чыгарып, паузага чыгарып туруп, бир жоопту даярдап турдуңар деп эсептей берели. Анда эмесе мен өзүмдүн эсебимди силерге көрсөтүп берейин. Демек, бул эсепте мындай шарт бериптир. X бөлүнгөн 11 барабар болуш керек экен, Y бөлүнгөн 8ге. Кантип барабарлайбыз? Демек, бул жактан азыр биз деген X'ти болжолдуу түрдө 11ге барабарлап, Y'ти болжолдуу түрдө 8ге барабарласак, ордуна коеюн. Астындагы 11ди жаздым, үстүндөгү X мына 11ге барабар дедим. Барабар болуш керек. Мына 8ди жазайын астына, үстүндөгү мына Y 8ге барабар. Барабар болду. 11ди 11ге бөлсөм 1 чыгат, 8 8 бөлсөм 1 чыгат. Демек шарт аткарылды. Демек жооп анда X чоң экен да, туурабы? X 11 болсо, Y 8 болсо. Бирок биз шашпай туралы. Бизде деген эч кандай бир чектөө койгон жок. Сен жоң жана оң сан тандай аласың деп. Сен кааласаң терс санды да тандай болот да, бул жактачы. Демек, мен азыр терс санды тандап көрөйүн. Макул. X-ти мисал үчүн -11ди алып көрөйүн, Y-ти барабар кылып -8 деп көрөйүн. Анда ордуна коеюн. Кайра эле бөлүү сызыгын жазам. 11 X-ти жазайын. Мына -11ди. Кайра астына 8 жаздым. Анан Y эмнеге барабар болду? Азыркы учурубуз -8. Эмне экөө барабар дейт? Эмне үчүн? -11ди 11ге бөлсөк -1 чыгат. Бул минусту плюска бөлгөндө эмне үчүн минус чыгарын мен мурунку сабакта түшүндүрүп берип кеткем. Аларды мен бул жакка калтырып коем. Силер ошол жактан өздөшүп алсаңар болот. Барабар -8ди 8ге бөлсөк -1. Демек -1 менен -1 барабарбы? Барабар. Анда биз мына бул шартты аткардык. Демек, бул учурда X -11 болуп калды. Жана Y -8 болуп калды. Анда кайсы чоң? Анда Y чоң. -8 нөлгө жакыныраак. Ошондуктан жооп Г. Бизде эки вариант болуп калды, бир эле эсепте. Анда эмесе кийинки эсепке өтө берели. Демек, бул эсепте эки шарт бар экен. Биринчиси X бөлүнгөн Y барабар болуш керек экен 2 бөлүнгөн 3кө. Жана экинчи шарт X менен Y терс сан болуш керек экен. Демек, бул Z минус деген эмнени түшүндүрүп кетеримдин мурунку сабакта түшүндүрүп берип кеткем. Анда силер бул жакта ссылка аркылуу кирип өздөштүрсөңөр болот. Демек, азыр бизде мына бул жер X менен Y терс болуш керек экен. Демек, минус болуш керек экен. Демек, X менен Y минус болсо, минуска минусту бөлсөк плюс чыгат. Мына бул плюс чыкты. Анда бул жак кандай болуш мүмкүн? 3-төн 2ге кайсы сан барабар боло алат? 3-төн 2ге 3-төн 2 барабар боло алабы? Боло алат. Экөө барабар. Эми бул жакка минус коюп койсоң барабар боло алабы? Минуска минусту плюс чыгат, туура, барабар боло алат. Анда X -2 экен, Y -3 экен. Демек, бул жактагы азыр X -2. Ана эми бул жактан Б вариантыбыз 2 көбөйтүлгөн -3 экен. Анда жообубуз кандай болот? -6. Демек, -2 чоңбу же -6 чоңбу? -2 нөлгө жакыныраак, ошондуктан А варианты чоң. Демек, бул эсепте биз мына бул шартты аткарышыбыз керек. Бул шартты аткарыш үчүн биз деген 3-төн 4 кайсы санга барабар болот экенин билишибиз керек. Демек,
3'ten 4. Kaysisinlara barabar boluşu mümkün? Albatta, özüne ele barabar da. Demek, moğol jak astı, moğol jer x minus y. Al endi moğol 4 x plus y. Anda jaz olayın. X plus y barabar boluşu gerek eкен 4'kө. Anan x minus y moğol jer 3'kө barabar boluşu gerek. Demek, bu жерден байкаган. Бұл түйінтмада да x бар екен, бұл түйінтмада да y бар екен, минус y бар екен. Демек, екеуінде тең таңбалар ұқсас таңбалар бар екен. Демек, бұл нені түсіндіреді? Бұл қандай бір байланыс бар екенін түсіндіреді. Ал эми байланыс бар жерде дайыма система бар. Система алып чыгарабыз. Эми системаны азыр мен кантип чыгарыш керек экенин түшүндүрүп бербейм. Мен муну мурунку сабакта түшүндүрүп бергем. Аны мен бул жака ссылкасын алып коем. Силер ошол аркылуу кирип түшүндүк алсаңар болот. Демек, азыр система аркылуу чыгарат. Мен аны кошуу жол менен чыгарышты оңой көрдүм. Плюс y менен минус y кыскартып салдым дагы. X менен x кошом, мына бул x менен бул x коштум. X менен x коштум 2x болот. 4кө 3 кошом 7 болот. Ортосунда бул барабар калды. Ал эми булар жок болуп кеткен, Демек, анда x табыш үчүн алам. X барабар 7, мына бул жерге көбөйтүп турат, бөлүнгөн 2. 7-ни 2 бөлсөм 3,5 чыгат. 3,5 чыкты x. X 3,5 чыкты. Демек, анда y-ті табалам. Y-ті кайдан табам? Же бул жерден табам. Жөн гана x-ті 3,5-ті бул жерге койсом, мына мой y-тің бирөөсү табылат. Мен мисалы үчүн муну алайын. X кошулган y барабар 4 деп турат. Ал эми x деген 3,5-ке барабар болчу. 3,5. Y барабар не алабыз? 3,5-ти 4-тің астына түшүрүп салабызбы, түшүрбөйбүзбү? Жок, түшүрбөйбүз. Бул жер көбөйтүү болгон учурда гана. Мына мындай көбөйтүү болуш керек, астына түшүрчү. Ал бул жер кошуу жана кемитүү болуп калса, анда биз деген жөн гана 3,5-ти тамгасы жок болгондуктан барабардыктын оң жагына терс белгилеп көрөбүз. 4 минус 3,5 барабар канча? 4төн 3,5 десек 0,5. Демек, y барабар экен 0,5-ке. Эми ордуна коем. Y 0,5 болсо, x болсо 3,5 болсо, кайсынысы чоң? Албетте, асы чоң. Анда жок асыбы? Жок. Биз шашылбашыбыз керек. Бизде мына могул жерден бир чоң нерсе адаштырат да биздичи. Минуска минусту бөлсөк плюс чыгат турат. Минус 4-тү 3кө бөлсөк 4төн 3кө барабар болот деген сыяктуу. Демек, анда баары тең бузулду. Анда бизде баары тең бузулду. Демек, биринчи жооп туура макул ушуна коюп туралычы аны. Анда биз дагы башкача жолу бар экен. Муну ошону башкача жол менен чыгаралы. Демек, бул жерде минус, бул жерде могу сан турсун дейли. Могу 4x кошулган y 4 деп элестетели. Аны биз деген минуска көбөйтөлү. Астындагы минуска көбөйтөлү. Жөн гана минуска көбөйтпөстөн мен муну минус 1 деп алам. Минус 1 көбөйтүлгөн мына могу санга, минус 1 көбөйтүлгөн мына могу санга. Не үчүн? Мисалы үчүн минус 7 барабар болуп калышы мүмкүн. Минус 7 эмне болот? Не барабар болот? Минус 1 көбөйтүлгөн 7. Минус 1 7 көбөйтсөм, минус 7 дегенде сан чыгат, туурабы? Ошондой эле кылдым да менчи. Бул жерге 1ди жазсам да болот, жазбай да койсом болот. Бирок мен азыр бул жерге силер түшүнүктүү болуш үчүн минус 1ди жаздым. Не үчүн? Барабарды жазайын бул жака. Эми качан ачыш үчүн да просто. Качан ачыш үчүн мен деген ар бирин көбөйтүп чыгам. Минус 1ди x-ка, минус 1ди минус y-ка көбөйтүп чыгам. Демек, сызыкты жазайын. Минус 1ди x-ка көбөйтсөм кандай сан чыгат? Минус x чыгат. Минус 1ди y-ка көбөйтсөм минус y чыгат. Минус 1ди x-ка көбөйтсөм минус x чыгат. Минус 1ди минус y-ка көбөйтсөм, минуска минусту көбөйтсөм плюс y чыгат деген сөз. Демек, мынакей могул сан жана могул сан кайсылар эле? Асты 3 болчу, үстү 4 болчу. Демек, минус x минус y барабар болуш керек болчу 4кө, минус x плюс y барабар болуш керек болчу 3кө. Демек, система алып жазам. Кайра кошуу жол менен чыгарам дагы. Мына бул жерден муну менен муну кыскартып салам. Демек, кандай болот? Минус x-ка минус x кошсом, минус 2x чыгат. Барабар 4 3кө кошсом 7. Ал эми x барабар болот 7 бөлүнгөн
Мына бул жерде минусу менен кошууга кетет. Минус бөлүнгөн 2 барабар минус 3,5. Демек плюска минус бөлсөк минустан чыгат. Демек x минус болуп атса, анда ушул эле туюнук менен мен бирөөсүн алайын, мисалы үчүн үстүңкүсүн алайын. Минус y барабар 4 дейин. X ордуна коеюн. Демек минус, ал эми x канча эле өзү? Минус 3,5. Эгерде 2 минус катар менен келсе, анда плюс болуп калат эле. Ал эми плюсту жазбай деле койсок болот. Барабар, жок барабар эмес, x деле жаздык азыр. Кайра минус y барабар 4 дейин. Ал эми y-ди табыш үчүн мен деген бул санды барабарлыктын оң жагына өткөрөйүн. Демек минус y барабар минусуна бул жерде калып турсун 4. Бул плюс болчу, барабарлыктын баарына эмне болуп атат? Минус болуп атат. Минус 3,5. Демек жооп канча? Минус y барабар 0,5. Ал эми бизге минус y керекпи же y керекпи? Бизге y керек да. Анда биз деген муну плюс, муну минус кылып салсак болот. Эмне үчүн? Мисалы үчүн, кандай десем? Минус болот. Демек, биздин азыркы эсебибизде x минус 3,5 болду, y минус 0,5 болду. Демек, кайсынысы чоң? Албетте минус 0,5 чоң. Себеби ал 0ге жакыныраак. Мен муну мурунку сабакта түшүндүрүп берип кеткем. Эгерде кимдин жообу g чыкса, анда силер азаматсыңар. Кийинки эсепке өттүк. Бул эсепти биз мурунку сабакта пропорция деп түшүндүрүп берип кеткенбиз. Демек, пропорциянын кантип табыш керек экенин билебиз. Биз деген жөн гана кайчылаш көбөйтүп салабыз. X менен 4-түн көбөйтүндүсү 7 менен 8-дин көбөйтүндүсүнө барабар деген сыяктуу. Демек, 4 көбөйтүлгөн x барабар болот болчу 7 көбөйтүлгөн 8-ге. 7 көбөйтүлгөн 8-ге айырмасы жок. Демек, x табышын эмне алам? 4-тү да бул сандардын астына түшүрүп салам. Мен мына бул жерде байкагыла. 8-ди 7-ге көбөйткөн жокмун. Эмне үчүн? Мен азыр оңой чыгарышым үчүн. Ал эми математикада көп адамдар математика үйрөнүп баштаганда ушуну көбөйтүп салышат. Анан кайра аны 4кө бөлүшөт. Кыйналбаш керек. Математика деген бул акыл менен иштеп болушунча жашоону жеңилдетүү да. Демек, мен колдон келсе азыр 18-ди 4 көбөйтүлгөн 2 деп дагы жазып алсам болот. 4-тү 2-ге көбөйтсөм 8, 8-ди 7-ге көбөйтөм деген сыяктуу. Эми x табам. 4-тү ушул сандын астына түшүрөм. 4 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 7 бөлүнгөн 4. Демек, көбөйтүү болуп турат, анда окшош сандарды кыскартып салам. Ал эми 2-ни 7-ге көбөйтүп коюшум ойлотуп турам, 14. X барабар 14. Макул дейин. Бирок 14тен кайсы санга барабар болушу мүмкүн? 14 деген 7 көбөйтүлгөн 2-ге барабар, же жок мындай алып чыксам, айырмасы жок. Бирок биздин максат мына бул жерди табуу. 7 бөлүнгөн x'ыбыз 14 болсо, 14-түн минус 1-чи даражасы канча? Демек, 7 бөлүнгөн 14-тү жазайынбы же 7 көбөйтүлгөн 2 деп жазайынбы? 7 көбөйтүлгөн 2 деп жазсам, 7-ни 1-ге көбөйтсөм баары 7 чыгат. Туурабы? 7-ни 1-ге көбөйтсөм 7 чыгат, же болбосо муну 1-ди жазсак деле болот, жазбай койсок деле, айырмасы жок. Анан окшош сандарды кыскартып алабыз. 7 бөлүнгөн 7. Үстүндө кандай? 2, 1 калды. Бирок бизде деген мына минус 1-чи даражалар болчу. Ошондуктан биз деген аны унутпашыбыз керек. Минус 1-чи даража. Демек, бул даражаларды жана даражалар менен кантип иштеш керек экендигин мен мурунку сабакта түшүндүрүп берип кеткем. Негизи бул сабактарды түшүнүш үчүн мурунку сабактарды бирин да калтырбай көрүш керек да. Ошондуктан даражалар менен кантип иштеш керек экендигин силер бул жерден таба аласыңар. Мен ссылкасын калтырып койдум. Жана биз ишти улантырышыбыз керек. Демек, жөн гана минус 1-чи даража болсо, жөн гана айландырып салабыз, айландырып салабыз. Демек, 2 бөлүнгөн 1 же болбосо 2-ни 1-ге бөлсөк 2 чыгат деген сыяктуу. Эгерде кимдин жообу 2 чыкса, анда силер азаматсыңар. Кийинки эсепке өтө берели. Бул эсепти баарыңар эле чыгара алат болушуңар деп ойлойм. Андан көрө паузага койгула дагы силер жообун меники менен салыштыргыла. Анда эмесе ишибизди баштай берели. Демек, биздин максат бул жерде сыны табыш керек. Сыны табыш үчүн эмне алам? Жөн гана пропорцияда кайчылаш көбөйтүп туруп таап алам. Демек, демек 5,6 менен сынын көбөйтүндүсү, 5,6 көбөйтүлгөн с
барабар болот болчу. Мына бул жерде каралы. Бул минус мен жана көрсөтүп кеткендей минус 1 деген сөз да. Минус 1 деген мына бул жер көбөйтүп алып турса ортосунда, көбөйт үстүнө көбөйтүлүп кетет. Демек минус 1 көбөйтүлгөн 4. Минус 1-ди 4 көбөйтсөк, жөн гана минус 4 деген сөз келип чыгат. Минус 4. Демек минус 4 көбөйтүлгөн 3,5. 3,5 көбөйтүлгөн минус 4. Демек сын табабыз. Сын табыш үчүн бул жер көбөйт болсо, эмне кылабыз? Ушунун астына чүрүп салабыз. С барабар 3,5 көбөйтүлгөн минус 4 бөлүнгөн 5,6. Эми байкалы. Биз деген 3,15ди минус 4кө көбөйтүп, аны кайра 5,6га бөлгөн оңойбу же азыр мен көрсөтүп бере турган жол менен чыгара турган оңойбу? Эмне деп салам? Демек, мына азыр байкагыла, андан көрө. Минус 4-тү кандай бөлчөк кылып жазып алсак, ошол минус 4кө барабар болот. Минус 4 бөлүнгөн 1. Минус 4-тү 1ге бөлсөк, минус 4 чыгат, туурабы? Демек, бул жер көбөйт болуп турат. Ал эми минус 4-тү деген мен мынтип жазып алсам болот болчу. Минус 1. Бул жерге ортосуна көбөйтүп коюп коеюн. Ал эми бөлчөктөр көбөйткөндө бул буга көбөйүп кетет, бул буга көбөйүп кетет. Бул эч кандай бир мыйзам бузган жокпуз. Демек, биздин максат эмне? Биз деген мына могу үтүрлөрдү муну өзүнчө бөлчөк кылып алып турупчу, ушул үтүрдү бул жака жылдырып, бул үтүрдү бул жака жылдырып, жөн гана 56 жана 35 деп жазып алуу болчу. Демек, биздики кандай болуп калды азыр? 35, 56. Демек, 56-ны 1ге көбөйтсөк 56 чыгат. Кара минус 4-тү көбөйтүп коебуз бул жака. Минус 4. Ортосуна көбөйтүү бар. 56-ны минус 4кө бөлөйүн. 56 бөлүнгөн минус минус 4 эмес, 4кө бөлүп турайын азыр убагында. Демек, 4кө бөлсөм бул жака 1ден кетет да 4, кемитебиз 1, бул келип 6 келип бул жака түшөт. 4кө 4тү көбөйтсөк 16, 16 алсак 0. Демек, 14 көбөйт. Мына могул 56 деген 14 көбөйтүлгөн 4 экен. 14-тү 4 көбөйтсөк 56 болот экен. Демек, 14-тү 4 көбөйтсөк 56 болсо, 35 деген кандай сан эле? 35 деген 7 көбөйтүлгөн 5 болчу. 7 жана 5 35. Ал эми 14 деген 7 көбөйтүлгөн 2. 7-ни 2 көбөйтсөк 2. Демек, байкала, көбөйтүү болуп турат, үстү дагы аста көбөйтүү болуп турат. Анда окшош сандарды кыскартып салсак болот. 7 менен 7-ни кыскартып салабыз, 4 менен 4-тү кыскартып салабыз, бирок минусу калып калды ушул жерде. Барабар. Демек, минус 5 бөлүнгөн 2. Демек, минус 5-ти 2ге бөлсөк барабар минус 2,5 чыгат. Эгерде кимдин жообу минус 2,5 чыкса, анда силер азаматсыңар, кийинки эсепке өтө берели. Биз буга чейин пропорцияларды чыгарып келдик. Жаңы эле эсептерибиз пропорция болчу. Эми биз катыштарды дагы чыгарганды унутпашыбыз керек. Катышты чыгарууда биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Катыш деген бул эмне үчүн катыш болуп калган? Эмне үчүн ушу атын катыш деп койду эле? Башкача эле атап койсо болмок да. Ал үчүн биз бир нерсени эске алалы. Мисалы үчүн 2-нин 4кө болгон катышы. 2-нин 4кө болгон катышы. Демек, карап тургула. Мисалы үчүн менде бир квадрат бар болсун дейли, анын жагы 2 болсун. Анан дагы бир квадратым бар, анын жагы 4 болсун дейм. Демек, бул квадраттар 2 жана 4 катышында турушат. 2 жана 4 катышында турушат. Эми мен ушул катышты бузбай, жаңы дагы кичине көлөмүн чоңойтуп, жаңы квадрат түзө аламбы? Ооба, түзө алам. Мисалы үчүн, бул жер 4 болсун, ал эми катышты бузбайм. Бул жер, мисалы үчүн, 8 болсун. 4-8 катышында квадрат. Албетте сандары башкача болуп турат, ооба. Бул жак 4, бул жагы 8, бул жагы 2, бул жагы 4. Бирок ортосунда бир кандайдыр бир катыш бар. Мына ошон үчүн катыш болуп атат да. Бул катыш эмне деген катыш? Мына азыр байкайсыз. 2 бөлүнгөн 4 барабар экен. 4 бөлүнгөн
8-ге. Не үшін? Қарап тұрла. 4 деген бұл 2 көйтілген 2, 2 көйтілген 2. 2 мен 2 қысқарып кетеді дағы, үстінде жалғыз 1 қалады. Демек 2-ден 1. Ал енді бұл деген 8 деген 4 көйтілген 2, үстінде 4 не үшін салып. 4 мен 4 қысқарып кетеді дағы, үстінде 1 қалып қалған. 2-ден 1. Демек 2 барабар болды. Демек мына қатышы ушул. Демек 2 деген сан 4-төн 2,1-ге чоң деген, 2,1 есе чоң дегенді түшүндүрөт. Мына ушундай кылып катышты бузбастан мен дагы бир мисал үчүн квадрат ала алам. Мисал үчүн бул жерибиз жагы 1 болсун дейин, анан дагы бир жагы 2 болгон мындай катыштагы квадрат алам. Мынакей бул 1, 1-2 катыштагы 2-4 катыштагы, 4-8 катыштагы жана ушундай катыштагы квадраттарды алам. Демек, катышы ушул сан ушунча эсе чоң дегенди түшүндүрөт. Кимге түшүнбөй калса, кимге жетпей калса, билбейм эмне кантип түшүндүрөм, бирок эми бул маселеге кайрылалы. Демек, Аман, Тимур жана Канаттын жаштарынын суммасы 60 экен, бирок алардын жаштары белгисиз бойдон кала бериптир, бирок бизге алардын катыштарын бериптир. 2, 3 жана 5. Демек, аралыктары ушундай экен. Жана экеней. Бирөөсү болсо, мисал үчүн 2 жашта болсо, бирөөсү болсо 3 жашта болсо, бирөөсү болсо мындай 5 жашта деген сыяктуучу. Бирок ушуларды кошкондо 60 чыгыптыр. Мисал үчүн 2-ни 3-кө, аны 5-ке кошсок 60 чыкпайт да, туурабы? Анда баарын тең окшош санга көйүп чыгышым керек. Мисал үчүн мен 1-ге, жок 2-ге көйүтөйүн, 2-ге көйүтөйүн, мында 2-ге көйүтөйүн, мында 2-ге көйүтөйүн. Анан буларды кошуп салайын. Канча болот? Бул жер 4 болот, бул жер 6 болот, бул жер 10 болот. Демек 20 чыгат экен. Туура эмес. 20 чыкпайт, бизге 60 чыгыш керек. Демек бул жерде мисал үчүн кандай кылсам? 3 кылсам болот, 4 кылсам, 5 кылсам билбейм. Белгисиз болот. Макул, белгисиз болсо анда x кылайын. X кылайын. Макул. Демек 2x кошулган 3x кошулган 5x болду. Канча? 2x-ка 3x кошсом 5x болот, 5x-ка 5x кошсом 10x болот. 10x кайсыга барабар экен? 60-ка барабар. Ал эми x табыш үчүн бул жер көбөйтө болсо, анда 60-тын астында 10-ду түшүрүп салсам болот. 0 менен 0 кыскарат да, 6-ны 1-ге бөлөсөм 6 калат. Демек x барабар 6 болду. Анда ар биринин ордуна 6-ны коюп чыгам. 3 көбөйтүлгөн 6, 5 көбөйтүлгөн 6, 2 көбөйтүлгөн 6. Мынакей. 2-ни 6-га көтсөк 12, 3-тү 6-га көтсөк 18, 5-ти 6-га көтсөк 30. Аралыгында кошу. 18-ге 12-ни кошсок 30 болот, 30 кошсок барабар 60 болот. Демек, туура чыкты. Өзүбүздүн катышыбызды сактай алдык. 2, 3, 5 катышын. Аны кантип текшеребиз? Баарын тең 6-га бөлүйсүңөр, мына ушул сандар келип чыгыш керек. Демек, биздин максат мына могул Тимурдун жашы болуп чыгат. Тимурдун жашы канча экен? 18 экен. Мына ушинтип катышты чыгара алсак болот. Эми кийинки маселеге өтөлү. Демек, бул маселеде 9 станок 9 саатта 27.000 газета басып чыгарат экен. Ал эми 3 станок 4.000 газетаны басып чыгарыш үчүн канча убакыт керектелет деген суроого жооп беришибиз керек. Биздин эң биринчи ушундай маселелерди чыгарууда биз деген мындай нерсеге көңүл бурушубуз керек. Эң биринчи аткаруучу нерсени жазып алалы. Ошол нерсени аткаруучу нерсе. Анан кийин ага кеткен убакыт, т деп коеюн убакытты, жана чыгарылган нерсе. Ошол аткаруучулар басып чыгарган ошол чыгарылган нерсе да, чыгарылган нерсе. Ушинтип жазып алсак бизге түшүнүктүү болот. Эми бизге азыр убакыт 3 станок 4.000 газеттен басып чыгарыш үчүн канча убакыт керек деген суроого жооп беришибиз керек. Эң биринчи биздин максат 9 станок 1 саатта канча газета басып чыгарат деген суроого жооп берейин да. Эгер 9 станок 9 саат бою 27.000 газета чыгарса, анда канча чыгарабыз? 27.000ди 9-га бөлүп салсак, анда 1 саатта
9 станок канча газета чыгарарын билебиз. 27.000 9га бөлсөк канча? 27.000 9га бөлсөк 3000 чыгат. 9 станок 1 саатта 3000 газета басып чыгарат экен. 3000. 9 станок 3000 газета басып чыгат. 2 саатта 6000, 3 саатта 12000, жок 9000, 4 саатта 12000, 5 саатта ошентип 6, 7, 8, 9 саатта 27000 чейин. Демек 9 станок 1 саатта 3000 чыгарат экен. Эми анда 1 станок 1 саатта канча чыгарат? Анда могу 3000'ди 9га бөлүп салабыз. 1 станок 1 саатта 333 макул. 333,3 дагы ушинтип кете берет. Так бөлбөйт. 333,3 газета чыгат. Макул 333 деп койчу. Болжолдуу түрдө 333 газета басып чыгарат экен. Демек 3000'ди 9га бөлүп салсак, 1 станок 1 саатта 333 газета басып чыгарат экен. Эми 3 станок канча газета басып чыгарат? 3 станок 1 саатта. 3 станок 1 саатта. Демек 3'тү мына могул 330 көбөйтүп салабыз. 999 газета басып чыгарат. 1 станок 333 чыгарса, ошол эле убакытта дагы 1 станок 333 чыгарып атат, дагы бир эле станок ошол эле убакытта 330 чыгарып атат. Демек 3-өө биригип 1 саатта 999 газета чыгарып атат. 3-өө биригип 1 эле саатта. 3 станок. Эми 3-өө биригип 4000 газета чыгарыш үчүн канча саат талап кылынат дейт. Демек, могул жер эгерде 4 саат болуп калса, анда могул жер дагы 4кө көбөйтүлөт деген сөз. Демек 999'ду болжолдуу түрдө 1000 кылып алалы. Анан 4000 болот. 4000. Демек 4 саатта 4000 газета басып чыгарат деген сөз. Демек могул жер 4 саат экен. Эгерде кимдин жолу 4 саат болсо, анда силер азаматсыңар, кийинки маселеге өтөрөлү. Эми бул маселеге көңүл буралы. Бул маселеде 5 килограмм жем 50 тоокко же 15 казга жетет дейт. Анда 2,5 килограмм жем 6 казга жана канча тоокко жетет дейт. Бул жактан мен же жана деген сөздөрдү кызыл маркер менен белгилеп койдум. Бул же жана деген сөздөр аябай чоң ролду ойнойт бул маселеде. Эми биз бул маселени чыгарыш үчүн 5 килограмм эмес, 1 килограмм жем канча тоокко жана канча казга жетерин билишибиз керек. Аны кантип билебиз? Болгону 50'нү 5ке бөлүп салсак, 1 килограммына канча тоок жерин билебиз. 15'ти 5ке бөлүп салсак, 1 килограммга канча каз жерин билебиз. Демек, 50'нү 5ке бөлсөк канча? Азыр 1 килограмм жемге билиш үчүн 50'нү 5ке бөлөбүз, 10 тоок жейт экен 1 килограмм жемди. Же болбосо, мына же канча 15 түшкөлөбүз, 3 каз жейт экен. 3 каз. 2 абы же 1 абы? 2 болушу мүмкүн. Демек, 1 килограмм 10 тоок же 3 каз жесе, анда 2 килограммды 20 тоок жеш мүмкүн, 20 тоок же канча каз жейт? 2 килограммды 6 каз жеши мүмкүн. Демек, 2 килограмм, а бирок бул жакта 2,5 килограммды 6 каз жана дагы канча тоок жейт дейт. Демек, 1 килограммыбыз 10 тоок жесе, анда жарым килограммыбыз 0,5 килограммыбыз, жарым килограммыбыз өзү айтып аткандай 10'дун жарымы жейт. Демек, 5 тоок жейт. Демек, 2,5 килограммды, жаңы жазайын, 2,5 килограммды бул жак макул 6 каз жесин 2 килограммына, 2 килограммына 6 каз жесин дейли. Калган жарым килограммын 5 тоок
жеп кетсин дейли. Демек жооп намогул 5 тоок. Бул маселени мен өзүмдүн түшүнүшүм боюнча чыгардым. Эгерде кимдин жообу 5 болсо, анда силер азаматсыңар. Башкача дагы кандай жолдор бар болсо, силер комментарийге жазгыла. Мен комментарийлерди дайыма окуйм. Силер менен элдин сыймы болду. Кийинки сабакта көрүшкөнчө кош болгула достор.